Адам өмүрүн сактап калууга шашкан тез жардам жана өзгөчө кырдаалдарда бара жаткан куткаруучулар. Бул кызматтагылар үчүн убакыттын ар бир мүнөтү баалуу. Айдоочулар болсо жол бербей тоскоолдук жаратат. Мындан улам Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан маяк аталыштагы рейдтик иш-чара уюштурулду. Мен ушу айтып кетет элем, бүгүнкү рейд мынакей маяк рейди болуп атат. 9-дан 14-үнө чейин каралган бул. Нарын областы боюнча полностью, Кыргызстан боюнча полностью жүрүп атат бул. Именно биз дагы райондорго дагы баарын берип еттик. Нарушениялары кандай болот экен, ошонун баарын карайлап туруп жүргүзүп атабыз. Мындай унааларга атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу жабдыктар жөн жеринен орнотулбайт. Бул белги менен келе жаткан транспортты көргөн ар бир айдоочу ыкчам жол бошота калышы керек. Себеби бул убакытта милиция кызматкери, ак халачандар же куткаруучулар кимдир бирөөгө жардам берүү, өмүрүн сактап калуу үчүн шашылып бара жатышкан болот. Бирок ага карабастан көпчүлүк айдоочулар жол бербей, көңүл кош мамиле жасашат. Тез жардам унасы чыгып жолдо келатканда бул автоунааны бошотуп жолго чыгып бергени бизге өтө эле зарыл. Анткени биздики каждый минутта убакыт чектелүү болот. Кээ кезде больныйда болот убакытта. Больницага алып келгенге шашабыз. Ишмерчем өз максатына жетти деп ойлойбуз. Ушул учурдан пайдаланып айдоочуларга кайрылып кетет элек. Ар дайым бизден атайын автоунаалар келатканда жол бошотуп берсеңиздер, абдан сиздердин чоң салымыңыздар жакшы болот эле. Анткени өзгөчө кырдаалдар болгон жерге тез жетүүбүзгө силер бир түздөн түз шарт түзүп бересиздер деп ойлойм. Рейд калабыздын күн батыш аймагынан башталды. Көчөнү жаңырткан сирена үнүн уккан айдоочулар автоунааларын четке токтотуп жатышса, мына бул степ-вагон үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу баш ийбей жарышып айдаган. Ал айдоочуга 188 берененин 4 бөлүгүнүн негизинде протокол жазылып, мыйзамда белгиленген 10 000 сом айып салынды. Маяк менен Чыгышым керек четке. оң алып жол берсеңиз керек. Токтогонго жетишпей Балким ал өрт. Рейд учурунда эрежеге баш ийбеген айдоочулардын дагы 14-үнө протокол түзүлдү. Айрымдарынын айдоочулук күбөлүктөрү текшерилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мыйзамдардын талаптарын сактоо, транспорттук тартипти бекемдөө, жарандардын өмүрүн жана ошондой эле ден соолугун сактоо, жол унаа кырсыктарынын алдын алууга багытталып өткөрүлүп атат. Бул рейдтин жүрүшүндө Нарын облусунун аймагында жалпы бүгүнкү күнгө 15 айдоочу аныкталып, аларга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин негизинде, беренелердин негизинде бузуу протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Бул рейд 9-июндан 14-июнга чейин уланмакчы. Бүгүнкү рейдте 2 саат гана убакыт аралыгында 15 айдоочу мыйзам бузду. Эми тез жардам жана куткаруучулардын унаасына жол бошотпогон. Алардын ар бирине 10 000 сомдон айып пул салынат. Жаркынай Култашыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.